Нарымбек dedi. Men эгерде президент болсом dedi. Borku 120 deputatты dedi. Ali İmran Suresi'nin 200. ayeti oldu. Ey iman keltirgenler, çıdamdı bolgula, sabırdı bolgula, katarga turgula, Allah'tan korkula, belkim günöөлөрүңөрдөн geçirilersiniz dedi. Аларда жок завод, бизде бар экен да. Ал эмне завод десе, ал Анан бир караке келип кофе коюп кетти. Кофе коюп дагы бир 2 мүнөттөн кийин келип башка караке жана кофени алып, кайра башка кофе коюп кетти да. Ошол жерде ыйлагым келди, бирок ушул нерсени мен өмүр бою ар кимге айтам да. Мен касам ичип айта алам. Бул могу берген тарбиялардычы камчы менен эч ким камчы менен бере албайт бул тарбияны. Biz men ошон 40 жылдан бери дам буламын. Бирок мындай илим алып, мындай жүрөктүн немеси ошондой эле мына мурунку убактарыбызда Алла Тааланын ушундай немелерин атауларын дуа кылып кеткен да. Эми берде айта турган эмес, мына Абдурахим Шейх мына канча жылдан бери мына жерде мээнет кылып, шу балдарыбыздын жерде мээнет кылгандардын эмесинен Алла Тааланын рахматы жана берекеси келип атат да. Берде мына бүгүн көрдүк, бардык немелерди айландык, мешиттерди айландык, балдардын окуган жерлерин айландык. Mana şerdamda onun katalarımızda şunday kitapları bunday demelerge mehnetke jetmey ötüp ketdi. Oşolar dua kılıp şunday demelerdi. Hem biz hazır Kuda şuur deşimiz gerekten bize şuurçuluk kılışımız gerek. Kurması cemaatта. Ana kançalagan mına ustadlarımız yürüt odat. Büyük vardı kana. Men damla olup yürüp bana tecvid öğrenin dedi. Ana Osman taksırız, ustadız bana bir 5-6 saatlerle tecvid yürüt koydu. Ona tecvid öğren, Kur'an'dı. Bundan tanıtıyla jakşıra okup var. Kur'an'dı. Bana baldarımız gel. Her bir safta yürütüp ketken katalarımızı şunday sonun kuru yürüt koydu. Hem Allah'a şükür bana memleket düzeye bana prezident baş varıp kolda otat, başa kırıp otat. Şunday şunlar hem adiletli kılbana elimizge fayda gelip otat. Hem oşun için şun faydalarda Allah Teala var. Nasip kılamasın. Sizlerge işinizler iyilik. Daim şu Allah'ın razı şeyden ağlamga çıkan şu karvallar başlarla nasip kılamasın. Ушул эми баягы мындай акылга салсаң үйдө 5 баланы араң тарбиялайбыз. Мындай үй тартибинде бул жерде ушундай ушу каракелерди тарбиялап, ушундай периштедей кылып баардыгын тим эле карап туруп, бул жактан карап туруп жүрөгүң титирейт да. Ошо эмне дейбиз, эми ушу Кыргызстандын келечеги ушу ойлоп жүрчүк, эми кандай болот, ар кандай ойлор келчү, фикирлер келчү. Эми өзүм ынандым, Кыргызстан иншаллах келечегибиз бар экен. Ушу сиздердин дуаңыздар менен ушу борборубуз, мекенибиз өнүгүп өсүп атыптыр. Иншаллах биз эми терең ишенебиз. Үйрөнүлүш эмес, бул жерде өзүңдү жүрүш бөлөк экен да. Бул жерде жүрө эле бергиң келет экен да. Азыр билбейм, эми эртең үйгө барганда кандай акалдар болот, эми Алладан дуа кылып чыгабыз иншаллах. Так мындай акылга салсак ушул жерде кеткибиз деле келбей атат да, чын кудайчылыгы. Ушул жерге билбейм, ушу аралашып эле ушу өзүбүз кары болгозоктогу ушул карызлардай өзүбүздү сезип эле ошол менен тең басып тең жүргөнүбүзгө аябай ыраазымын да. Кыргызстандын келечеги Кудай ошондо мен менен дагы бир Гарком партияда иштеп илгери Гарком секретарлары болуп жүргөн менен улуураак киши барды даватка. Ана ошо киши айтты. Нарымбек dedi. Men эгерде президент болсом dedi. Borku 120 deputatты dedi. Ага чейин алда биринчи жолу чыгып тур ошондо. Жана 120 депутатты 4 айлык даватка чыгарып туруп, анын мандатын бердиртмекмин деп. Мына ошо киши өзү чоң кызматта иштеп жүргөн киши да. Ал 4 айлык даватка чыкмайын, мен бирөөнө да мандат бердиртмек эмесмин. Ал өзү да көзү жетти окшойт да, чоң кызматта жүрүп, анан дават кандай экен. Анан бул жана сүннөттөрдүн эң улуусу деп атпайбы? Негизи бул ушуну калтырбайчы. Жана биз жерден жакшы айтып атат го. 3 күндүк, мына устаздарыбыз айтат, 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык, анан ошолорду жашообузга алып келип алсак, бул Аллахтын жолуна түшүп алсаң адашпайсың. Акылыңа салып алсаң, биз жерден деле айтып атат, акылга салсаң адашасың деп. Бул устаздардын айткандарын жүрөгүбүзгө түйүп алып, иш үстүндө аткарсак,
Мына бул жерде жаш балдардын баары отурат. Аллага шүгүр, ушулар да ушинтип мына мен мындай кезде эчтекен булар силерге чоң рахмат. Мынау жерге келгенден кейін мына қаракелерімізді біздерге қошып берді. Қаракелеріміз мәйітті ақырғы сапарға ұзатқанға чейін көрсетіп қойды. Қантип кепендешті, қантип жуып, тазалап, орып, анан қабырға апарғанға чейін көрсетіп қойды. Бардығымыз бір күн болса бір күн бұл дүниеден қайтушымыз. Ошондуктан мына bir айдан бері аба үка туған ұрық болып, bir айдан бері мына жерде оқыдық бұ. Эми сіздерге ескерту. Аузу биллахи минаш-шайтонир-раджим. Я айюхаллазина аману сбиру ва сабиру ва рабиту ваттакуллах ваттакуллаха лааллахум туфлихун. Алимрон сүресінің 200-ші аяты болды. Ey iman keltirgenler, çıdamdı bolgula, sabırdı bolgula, katarga turgula, Allah'tan korkula, belkim günölörüңөрдөн geçirilersiňer dotun. Oşonduktan uşunça ilim bilimdi alılgandan keyin emi biz tarkatışыбыз керек. Özübüz menen koşa ketpеш керек. Özübüzden kийinki muğundarga üýretken hareketlerdi keltireyli. Ömür bizden ötüp geçse elim geçten eskesin dep bekerden beker aytkan emes. Мен ниетим негизи Куран окуп жаттап кетем деген ниет болгон. Бирок бул жактан көп нерсени да үйрөндүм да, көп сабактарды алдым. Жашоо турмушта, акыйдадан, жашоодогу ата энеге болгон кандай мамиле жасаш керек, досторуңа кандай болгон мамиле жасаш керек, анан кандай таалим тарбия үйрөтүү, бүт баарын ушул жерден келип үйрөндүм да. Аллах субхана тааля ушу Кыргызстандан ушундай бир иш алып атат да. Башка өлкөлөрдү карасак, башка өлкөлөрдө мындай дүниелик жактан заводдор өсүп атат да, ракетасы чыгып атат, башка нерселер чыгып атат, бирок аларда жок завод, бизде бар экен да. Ал эмне завод десе, ал айбандан адам кыла турган завод экен да. Ошол заводдун эң чоңу ушул Кара-Болтада экен да. Ушул Кара-Болтада экен да. Анан эң биринчиден эле ошо Алла разы, терең ыраазычылыгын билдирем. Анан ошо заводдун директоруна Абдурахим Шейхке чоң ыраазычылыгын билдирем. Мен бактылуулуктучу, ушундай бир акчадан издедим. Мен бул бактылуулукту машинадан дагы бир башка эле нерселерден издедим, бирок бактылуулукту тапкан жокмун мыртыгандар. Мына мен чын жүрөктөн бул нерсени баарыңарга бул чын жүрөгүмөн чыгып атат да азырчы. Аллах субхана тааля мүмкүнчүлүк берип атат, мен сүйлөп атам да. Мен бүт нерседен издеп көрдүм, бирок кыла алган жокмун. Мен Москвада иштедим, Москвада 7 жыл өмүрүмдү бердим. Окуган да жокмун. Средний образованием да жок. Бирок мен образованием бар. Бияктан 1 айлык образованием болсо да бар да, иншалла. Алла чексиз шүгүрлөр болсун. Рахмат. Ошого мен эң чоң ыраазычылык билдиргеним ушу шейх устаз Абдурайым шейхке. Ушу балдарын көрдүм. Бардык жерде Алланын улуктугун айтабыз, келмени айтабыз, келмеге чакырабыз. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтабыз, пайгамбарыбызга чакырабыз. Бирок ушул жерде Кара-Болтада мен ушул нерсени байкадым. Икрам мусулминдин сыфаты ушул жерге келип калыптыр. 5-сыфатка келип калышыптыр бул жердегилер. Биз 1-сыфаттан 6-сыфатка уже секирип эле 6-сыфатты айтабыз. Бирок бул жерде икрам мусулмандын сыфатын көрдүм. Мен 2 күндө, 3 күндө Алланын жолуна даватка чыктым. Мен өзүм жаш болсом дагы менин дагы төшөктөрүмдү салып берип жатышты ушул жерде каракелер. Өтө бир атага болгон мамиле, балага болгон мамиле, иниге, бир тууган менен болгон мамиле, сырттагы жөнөкөй адамдар, намаз окуган адамдарга да кандай мамиле кылганын гашта көрдүм менчи. Алла ыраазы болсун. Казандын көбөсү сыртка чыгат дейт. Абдурайым шейхтин сыфаттары балдарга чыгып калыптыр. Керек болсо бүгүн жаныбарлардан көрдүк, жаныбарларга чыгып калыптыр. Ошого туугандар эң биринчи ушул бул мээнеттен алдын икрам мусулман сыфат келбесе бул мээнет кылыш өтө кыйын экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ахлагы келбесе бул мээнетте жүрүш да кыйын экен. Мен ушу 1 айлык окууга келип өзүмө пайда алгандарымды айтып берсем, 3 күндүк даватка чыкканда бир окуя болду. Эң таасирдүү нерсе, эртең мен багымдат намазынын 2 рекат сүннөтүн окуп аткам. Анан бир караке келип кофе коюп кетти. Кофе коюп дагы бир 2 мүнөттөн кийин келип башка караке жана кофени алып, кайра башка кофе коюп кетти да. Ошол жерде ыйлагым келди, бирок ушул нерсени мен өмүр бою ар кимге айтам да. Өтө сонундай, бул мен өзүм атама кылган эмесмин да, үйдөгүлөргө эч кимге кылган эмесмин. Ушундай каракелерибизге рахмат, ушунчалык кичипейил, ушунчалык кулк мүнөзү жакшы, ушундай канча адам мактап, канча адам айтып атат, өзүнүн ата энесине кылбаган нерселерди.
ошолордун баарын каалайт элем, ар бирибиздин үйүбүздө ошондой кулктун өздөрү болсун. Ошо Кыргызстанда ушул медресеге келбеген адам калбасын иншалла. Кыргызстанда иншалла эже карындаштарыбыз бар, апаларыбыз бар, сиңдилерибиз бар, бир да оронбогон аял киши калбасын иншалла. Ошо устаздарга чоң рахмат, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөбүз бардыгыбыз эле каалайбыз, балдарыбыздын үй бүлөбүз бардык бир туугандарыбыздын дин менетине келишине. Кандай бакыт үй бүлөдө дин менети болуп турса. Мына ол жерде карыкелерди көрүп атабыз. Аллах таалам ушундай неамат берген экен ушулардын атасына. Ушулардын жүрөгүнө ушундай иман берген экен, көрдүм мен, көзүм менен көрдүм. Бул Кыргызстандын келечеги өтө кенен экен. Мына мен касам ичип айта алам. Бул могу берген тарбиялардычы камчы менен эч ким камчы менен бере албайт бул тарбияны. Эч ким опузалап бере албайт, ата-эне да бере албайт мындай тарбиянычы. Мына адеп ахлактын туу чокусун мына ушул жерден көрдүк. Ушул жерге келгендибиздин мына баарыбыздын Аллах бизге мүмкүнчүлүк бериптир, туугандар. Мүмкүнчүлүк берди мына. Баарыбыздын издеген суроолорубузду ушул жерден таптык мына. Үй бүлөгө кандай мамиле кылабыз? Ата-энеге кандай мамиле кылабыз? Устаздарга кандай мамиле кылабыз? Жамаатка кандай, аксакалга кандай мамиле кылабыз? Мына ушул жерден таптык. Ана ошого арнап 2-3 ыр жазыптым эле, улсатпы окуганга. Ассаламу алейкум нур, илим кени. Канчалаган каарыларга илим берди. Аз да болсо илимиңен алайын деп бир айлыкка аксакалдар, жаштар келди. Имам Азам жүрөктөрдү жибиттиң сен. Имам Азам пайгамбардын изисиң сен. Имам Азам каарылардын жүрөктөрүн Куранга, хадистерге толтурдуң сен. Пайдубалың жаңы курган бекем болсун. Ал мечитке ар тараптан адам толсун. Негиздеген ушул медресе мечиттерди Абдурахим шейх Нурлу устаз ар дайым ден соолукта аман болсун. Баштаган курулуш майлы сүттүү болсун. Ортодо жаркыраган нур орносун. Жамаат менен кылган ишти Аллахым өзү колдоп, дүйнөлүк меркездердин алды болсун. Бул жака келгенде өзүмө илим алуу бир экенин билдим. Илимди түшүнүү башка экенин билдим. Анан түшүнгөнгө амал кылган бул өтө башка нерсе экен да. Ошол нерсе, үч нерсени эгерде түшүнүп, билип, анын илимин алсак, жашообузга чоң пайда келет экен да. Андан кийин устаздардан да эң жакшы түшүнгөнүм бул мусулманга чын жүрөктөн кам пикирде болуш керек экен да. Аны мен карыкелерден үйрөндүм. Гашка башына чыкканда негедир бир жөн эле чаң сапырып келгендей эле акыбал боло берди да. Бирок акыркы гаштарга чыкканда ушул жердеги жамаатка, жашаган элдерге, ушул устаздардын кылган мээнетине бир башкача бир көз карашта болдум да. Эгерде ар бир кылган амалыбызды, баскан турганыбызды чын жүрөктөн кам пикир менен эле боло турган болсо, анда көп нерсе өзгөрөт экен да. Ошол нерсеге түшүндүм эң башкысы. Анан мурун мечиттерге киргенде аталардын, балдардын Куран окуганын көрүп, анан мен да үйрөнөт бекенмин. Балдарыма, инилериме, өзүмөн ушундай жакшы нерселерди үйрөтүп калтыра алат бекенмин деген ойлор боло берет эле да. Бул жака келдик, Куранды кармадык, эчтекени түшүнбөдүк да. Башкача тамгалар болду. Бирок акыркысында Куранга түшкөндө карап турсаң, тамгалардын баардыгы тааныш учурады да. Бир ушундай бир башкача махабат, сонун сезим экен да. Анан ушул нерселерди түшүндүм. Анан устаздардын баардыгына терең ыраазычылык. Неге дегенде бул жака келгенде мен өзүмөн байкаганым өтө текебер, жүрөгүбүз каттык, айтканды укпаган, жаман көз менен караган инсан болуп келдик элек да. Мен келгенмин өзүмчү. Бул жака келгенде устаздардын баягы жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт го. Ар бир сөздөрүңүздө акыркы сабактагыларчы ушундай жүрөктү жумшартып, көзгө жаш алдырып, айтылган эртең мененки азандар, тургузуп аткандагылар ушундай бир башкача сезимдер тартуулат да. Анан бул жака келгенге чейин мен нени түшүндүм? Тамактын тузу жок жеп жүргөндөй эле түшүндүм да. Тамакты жеп жүрүппүз, бирок тузу жок жеп жүрүппүз да. Бул жака келдик, туздун да
Дандуу тамак жегенде түшүндүк да. Икром эмне экенин түшүндүк. Мусулман кандай мамиле кылыш керек экенин түшүндүк да. Анан бирок дейт бул азыр бир сонун жашоодо жүрөт экенибизди билдим да. Бирөө эртең менен намазга тургузат, гашка чыккыла деп айтат, даватты толтургула деп кечине таказалар болот да. Бирок эртең бул жактан кеткенден кийин ал нерсе болбойт экенин түшүндүм да. Бирок ошол нерсени кылыш керек экенин түшүндүм. Ал бирөөгө эмес, өзүбүзгө эле керек экен да. Мусулман толук мусулман болбойт дейт, башка мусулманга өзүнө каалаган жакшылыкты кааламайын сайын дейт да. Устаздардан ошо 5 түркүктү эле тургузуп койбосоң, ошонун үстүндөгү иманды жүрөккө алып келишибиз керек экенин түшүндүм да. Ал нерсе келбей турган болсо, биз бул дүйнө жана акыреттин жакшылыгын жоготконубуз ошол болот экен да. Бир ал нерсени таптык да азырчы, бирок аны жоготуп алыш өтө жеңил экенин түшүндүм да. Бул жака Аллах субханала таала эң сүйгөн пенделеринен гана дейт да, динден түшүнүк берет дейт да. Сизге бизге түшүнүк берди, ошого чексиз мактоо шүгүлөр болсун да. Бирөөнүн ата энеси жок, бирөөнүн бир тууганы жок, бирок ким айтты мусулмандын бир тууганы жок депчи? Ким айтты мусулмандын ата энеси жок деп? Мына ал жерге жаштар келди, баардыгын ата дедикпи? Ата дедик, баардыгын бала дедикпи? Бала дедик. Балаңыздар да кабыл алдыңыздарбы? Алдыңыздар да. Башка мусулмандын баласы да бизге ушундай бала экен да. Башка мусулмандын атасы да бизге ата болот экен да. Көчөдөгү кыздар бизге карындаш эже болот турбайбы? А биз болсо аны туура эмес көз карашта карайт экенбиз да. Ошон үчүн мусулманга болгон мухаббат жүрөккө алып келе ала турган болсок, иншалла баардыгы сонун болот да. Эгерде ал сезимди жогото турган болсок, анда утулганыбыз ошол болот экен да. Бул мээнетти баркташчы гашка чыгып коюш, бирөөнү чакырып коюш эле эмес, бир өзүбүздүн жүрөктү биринчи оңдоп алышыбыз керек экен да. Жүрөктөрүбүздү катытып, кирлетип ала турган болсокчу, утулуш болот бизден болот.